Кутман күнүңүздөр менен, сүйүктүү менин угармандарым. Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Бетин күйгүзгөн сулуу» аттуу романынын 5-бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Эркай жашап жаткан Батирдин ээлери Күмүш апа менен Асек атанын жашы 70-тен ашса да өмүр бою өкмөттүн кызматында иштеп, жанга тынч шаар жеринде кара жумуштан каржы албай жашашкандыктан сырттарынан кыйла эле жаш көрүнүшөт. Анын үстүнө экөөнүн балдары да жакшы чыгышып, эч кандай баш оору жаратпай кайра кайрымдуу экен. Өз турмуштарына тың өңдөнөт. Буга чейин ушул эскини жаңы болуп оңдолгон 5 бөлмөлүү коро жайы кенен, бакчасы да чоң үйдө кенже уулу Чынтемир менен жашап турушчу экен. Качан гана уул келини кызматы боюнча көтөрүлүп, Токмокко көчүп кетишкенде жалгыз калышыптыр. Анан аңгырап бош турбасын, ага жараша кичине тыйыны да болоор деген ой менен үйдүн бир бөлмөсүн Батирге беришиптир. Эркай бул карыларга тынч жүргөнү менен эртели кеч келип кеткени билинбегени менен жакты. Эркай кээде үйдө болуп калганында Күмүш апа чайга чакырат же кирип Эркай менен кобурашып калат. Анын айтуусу боюнча бир кызы Кара Балтада жашайт экен. Экинчи кызы болсо кайсы бир чоң чиновниктин келини турат. Ошонун түртмөлөөсү менен уулу Чынтемир кызматтан кызматка көтөрүлүп жатыптыр. Тун уулу болсо бизнесмен экен. Эркай эртеден кечке жумушта болгондуктан алардын эч кимисин деле көргөн эмес. Бир жолу кожоюндардын 2 уулунун кайсынысы экенин билбейт. Интеллигентче кычырай кийинген 30дардагы алибеттүү жигит эшиктин алдында турган экен. Эркай эшиктен кирип өтүп кеткиче сугалак көзү менен теше тиктеген. Экинчисинде баш ийкей учурашып, «Оо» деп ачык эле суктанып, таңдай такылдата тамшанып да жибергенсиген. Эркектердин мындай сук артуусуна канчалык көнүп бүтсө да, Эркай сүрдөп кеткен, негедир чочулаган эле. Кожоюндар бир күнү курортко барып эс алып келмей болушту. Кетип бара жатып, ишеничке кирип калган Эркайга бүткүлүйдү тапшырып, ачкычын да калтырып кетишти. 2-3 күн өткөндөн кийин Эркай жаңы эле жумуштан келди эле Күмүш апа чалып, азыр Чынтемир уулу келээрин, эшик ачып кирип коюусун өтүндү. Аңгыча эшик да шыңгырап, ачса баягы өзүнө ачык эле суктанган сүрдүү жигит туруптур. Ал Эркайды баягыдай эле тешектеп, «Саламатсызбы? Бүгүн сиздердикине жатып кетсем болобу?» деди. Болот деп жиберди Эркай, кожоюн өз үйүнө өзү уруксат сураганына жылмая. «Токмокко деле кете берет элем, бирок эртең самолетко жетишпей калгыдаймын», деген ал үйгө кирип кетип, бир аздан кийин жеңил кийинип чыкты. Эркай аны чайга чакырды. «Атыңыз ким болот?» деди мындай кийиминен улам жөнөкөй көрүнө түшкөн ал. Эркайдын бөлмөсүнө сынай көз жүгүртүп, «Эркайымсызбы же Эриктүү айымсызбы? Мен экөө тең болгум келет. Анда жакшы экен», деп экөө ушинтип сөз жалгаштырыша, аркы беркини айтып чай ичишти. «Сиз чында беле эрке эмес, Эриктүү айым экенсиз. Бирок мындан ары турмушка эркелеп, чыныгы Эриктүү, бирок Эркайым болуңуз», деп бата берди. Эркайдын таржымалын уккан Чынтемир чай аягында. Ошону менен экөө өз бөлмөлөрүнө кирип кетишти. Бирок жанаша бөлмөдө Эркайдай сулуу айымдын жалгыз жатканы Чынтемирдин тынчын алды, уйкусун качырды. Эркайды алгач көргөнүндө эле ушундай сулуу айымдын минтип батирлеп жүргөнүнө таң калган Чынтемир, мындай сулуу эч качан жерде калбашы керек эле, деп ойлоп, анын кандайдыр башкача тагдырга кабылганын болгулоп койгон.
Азыр эми жакындан таанышкан соң, анын башы бош экенин билгенден кийин, ансыз да Эркайдын башкача сулуулугуна арбалган Чынтемирдин чындап тынчы кетти. Ал төшөгүндө уктай албай оон алактап жатты да, туруп бөлмөсүндө ары бери басып, акыры батпай кеткенсип сыртка чыкты, кайра үйгө кирди. Ушинтип беймаза болгонсуп ары бери баса берип, бир кезде өзүн токтотууга эрки жетпей калды да, Эркайдын эшигин тартты. Эшик бек экен. Саамга эмне кылаарын билбей, эйканчы боло түшүп туруп калды. Анан каалганын артындагы азгырык жеңип кетип, эшикти такылдата берип: «Эркай!» деди. Ичтен эч кандай дабыш угулбады. Кичине тыңшай түшүп, жанагынан катуураак каалганы тыкылдатып үнүн көтөрдү. «Эркай! Байке, эмне болду?» деген Эркайдын үнү угулду. «Эч нерсе болгон жок, аччы». «Байке, сөзүңүз болсо эртең менен айтыңыз. Азыр эми уят болот». «Жок, Эркай, коркпо. Ачсаң бир эле сөзүм бар». «Ача албайм, барып жатыңыз», деп эми кичине өктөмүрөөк үн чукканы менен бул албеттүү эркек каалганы бир жулкус эле ачылып кетээрин билип, Эркайдын жаны чыгып, эмне кылаарын билбей калды. Чынтемир эшикти катуу жулкпаганы менен эми өктөмүрөөк түргө өттү. «Эркай, ач, бир эле сөзүм бар». «Байке, уят болот, өзүңүзгө келиңиз, болбосо», деп эмне деп коркутаарын билбей калды да, анан бир жакшы ой башына келе калып: «Болбосо Күмүш апага чалам». Апасынын атын укканда Чынтемир чындап эле сестене түштү. Апасынын салаваттуу эле уулунун бул жоругун билгенин элестеткенден коркуп кетип, жоошуй сүйлөдү. «Эркай, кечирип кой. Бирок менин жаман оюм жок болчу», деп артка кетенчиктей берип, шарт бурулуп бөлмөсүнө кирип кетти. Чынтемирдин кайтып кеткенине деп жеңилдеп, кубанган Эркай тигинин алдында өз баа баркындагы да көтөрүп, «Карап тур», деп кекентип койгонун билбеди. Чынтемир бай, бирок кары качеке менен жаш, бирок жарды талантка караганда оңой жоо эмес эле. Ал бул экөөнүн бардык артыкчылыктарын өзүндө алып жүргөн, кемчиликтеринен оолак, бай да, жаш да, дараметтүү дагы, бийлиги бар, өзүнө өзү ишенген жигит болгондуктан буйт берип кетиш Эркай үчүн кыйын болмок. Ушуну боолгулогон Эркай бул батирден азыр көчө качып эле кутулбаса, кутула албасын түшүндү. Бирок ага шарт кайда? Ойлогонундай эле 2 күндөн соң командировкадан келе жаткан Чынтемир жатаарга жакын ата-энесинин үйүнө кайрылды. «Эркай, кечирип кой, өткөндөгү тынчыңды алгандыгым үчүн», деп ала келген ошол барган шаарынын сыймыктары болгон кымбат баалуу шоколад менен көзүнө асыл таш чөгөрүлгөн чынжырча алып чыгып, шоколадты Эркайдын алдына коюп, чынжырчаны мойнуна өз колу менен тагайын деди эле, ал бул белектерден таптакыр баш тартып, жанына жуутпай койду. Ошентип Чынтемир командировкага барган шаары жөнүндө айтып бергече чай ичишти. Эркай Чынтемир бөлмөсүнөн чыгаары менен коркуп эшикти шак илди да, ошол бойдон сыртка чыкпады. Бул иретте жолу болбогон Чынтемир Эркайдын каалгасын какканга даабады. Бул сулууну кантип торго түшүрүштү ойлоп жатып уктап кетиптир. Ойгонсо күн чыгып калыптыр. Эркайдан дайын жок жумушуна эбак кеткен окшойт. Кетишти ойлоп ачкычты издесе, ал каалгага сайылган бойдон туруптур. Жанында жарым барак кагазда: «Байке, рахмат, бул белегиңизди мен ала албайм. Андан көрө аны аялыңызга алып барып бериңиз», деген жазуу бар экен. Ачкычта атайын алда кайдан Эркай үчүн ала келген чынжырчасы байланып туруптур. Бул чынжырча жөн эмес эле, Эркайдай сулууга ыргытылган сыйыртмак болчу. Эгер муну Эркай кабыл алса, азоого чалма салынган сыяктуу колго түшмөк. Бирок мындан ойт берип кетти. Эми Эркайдын жүрөгүнө жеткенге башка жол издеши керек. Чынтемир мындай өз таасирине туруштук берген аялды жолуктурган эмес. Турган турпаты, коомдогу деңгээли, бийлиги, байлыгы, сүрү менен
каалаган аялын багындыра алчу Чынтемир бул аракети сая кеткенине өкүнгөн деле жок. Кайра ушундай аялды жолуктурганына сүйүнүп да кетти. Чынтемир өзү өзгөрүштөргө, жаңылыктарга умтулган кыялкеч жигит. Жек көргөнү бир өңчөйлүк. Ак карадан турган турмушту дайыма кооздоп тургусу келет. Андыктан бирдеме ойлоп таап, уюштуруп, дем алыш сайын үй бүлөсүн, бүт чөйрөсүн жаратылышка, саякатка сүйрөй берет. Жок эле дегенде кино, театр, цирк сыяктуу маданий жайларга баштап жөнөйт. Жумуштан соң кесиптештерин пивага чакырат же башка көңүл ачууларга азгырып ийиши мүмкүн. Бул көңүл ачууларга башка аялдарга баруу да кирээрин жакшы билген аялы Мадина аны катуу кайтарууга алган. Кичине эле кечкисе кызганчаак неме Чынтемирдин өңү боюнан, кийимдеринен, ал тургай төшөктөгү дараметинен башка аялдар менен болгондугунун издерин, белгилерин, жыттарын издеп кирет. 10 жыл чогуу жашап, өзү жаттап бүткөн кыраакы, жытчыл, шекчил аялын жазгырыш өтө кыйын. Ошондуктан бакпай балаадан, жакпай жалаадан деп аялын көп жанынан чыгаргысы келбейт. Кийинки жумуштан көтөрүлө баштаган жылдары үй бүлөдөгү тынчтык үчүн гана башкарган мекемесинин бир жерине кыпчып да болсо иштетип келет. Болбосо жумуштан келгенинде секретаршасы баш болгон кол алдындагы аялдардан, кесиптештеринен шекшингениме кылдан кыйкым таап чыр чыгара бергидей. Ошентсе да жердиги шайкелеңирээк Чынтемир минтип оңдой берди болуп сыртка чыга калганында кең алайга барып бир суур тиштебей кетебизби деген өзүнө жаккан сөздү көп айтып, солго басканга мүмкүнчүлүк түзүлсө бурулбай койбойт. Анын үстүнө Мадина ушундай кызганчаактыгы менен жадатып бүттү. Өзү ишенчиликтен кеткенден бетер текшере бергени, солго барбаса деле барды дегени, тетири натыйжа берип баары бир ишенбейт деген ойго жетеленип, биринчи эле мүмкүнчүлүктөн пайдаланат. Муну менен кыйкымчыл Мадинадан өзүнүн бир өңчө жашоосунан өч алып жатам деп эсептечү да кайра терең ойлоно берип, бул ыпылас кылыктарынан жийиркенчү. Күнөөгө баткан үчүн Кудайдан кечирим сураар эле. Антип ара чолодон өзү көп айткандай, ноктону шыпырып бир-эки мөңкүп оюн салганда, каяктан жакшы аялдар жолугат, баягы эле сойкулардын кызматынан пайдаланышат да. Өзүнүн болсо арака же кандайдыр бир алаксытуучу спортко анча табити жок. Эң жакшы көргөн көңүл ачуусу сулуу аялдар жана сүйүү. Андыктан романтик жаны кандайдыр өзгөчөлүктү, кыялдагы чоң сүйүүгө кабылбаса да, жок дегенде сулуу, жаш ойнош таап алсам деп ойлоп жүрчү. Балалыгындагы баяоо сүйүүлөрдү эсептебегенде, ал китептеги кинолордогу албут, чоң сүйүүлөргө турмушунда кабылган эмес. Мадина менен көпкө сүйлөшпөй, шартка жараша эле үйлөнүп алышкан. Куураган куу турмуш ошол экөөнүн ортосундагы анча-мынча жактыруу сезимдерин да талкалап, ортолоруна жубайлык милдеттерди гана калтырды. Ошентип Мадинанын тикирейген көзү алдында жашап жүргөнүндө минтип башкаларга көп окшобогон Эркайга жолукту. Командировкага барып келе жаткандагы Эркайды башкалардай көргөн өз жеңил ойлуу жоругунан улам уялып калган Чынтемир эми ал жөнүндө олуттуу ойлоно баштады. Бул убакта Чынтемирдин акча каражат жагынан эч кандай жетишпестиги жок эле. Ойноп күлүүгө көп акча ашырса да, үй бүлөлүк бюджеттин кемигени байкалмак эмес. Бир гана анын убактысы токмоктон чаап келе калууга шарты жок эле. Ар кайсы шылтоону айтып, ата-энесиникине барганы менен Эркай баягыдай жалгыз эмес болчу. Курорттон келген ата-энесинин көзүнчө сүйлөшө да алмак эмес. Андыктан Эркайдын иштеген жерин билиш керек болуп, таң атпай айдоочусун шаарга чаптырды. Өзүнүн тапшыруусу менен эртең мененки жумушка жөнөгөн Эркайдын артынан аңдып барып, кайда иштээрин билди. Бул Эркайга болгон биринчи кадам эле.
Экинчиси болсо өзүнүн планы боюнча аны жумушунун алдынан капысынан жолуктурмуш болуп, үйгө жеткиргенче кафеге да киргизип, мамилесин тереңдетиш болчу. Бирок буга анын убактысы жок болуп жатты. Болгондо деле Мадинанын көзөмөлүнөн чыгып кете албай жүрдү. Ал антип жүргөндө башка атаандашы пайда болду. Мурда Быткаменат аталган азыркы Толик деген россиялык кыргыз ээлик кылып, анын Соня деген жоопкерчиликсиз карындашы иштеткен 3 кабаттуу имараттын көчө жак бетин арак шарап, азык-түлүк, тиричилик буюмдарына чейин саткан дүкөн ээлеп, бул зор имараттын бардык чыгымдарын ижара акысы менен жаап жүрөт. Ушул дүкөндүн ээси ийгиликтүү ишкер Бердибек ара чолодо Эркайды көрүп, бул мүчө бою жарашкан келин подиумга басса да жарашкыдай, бир компаниянын жарнамалык жүзү болсо да келишкидей, деп ойлоп, өтүп кеткиче суктана карап узатчу. Бердибек катардагы эле алдуу күчтүү эркектер бардык эле сулууларга суктангандай ушинтип Эркайга карап коюп жүрчү эле. Бир күнү жакын досу шаар борборуна сулуулук салонун ачып, сырткы жарнагына ажайып бир сулуунун сүрөтүн илмей болду. Досу ал сулуунун сүрөтүн интернеттен издеп таппай, тааныштарынын арасынан да ылайыктай албай жүргөн экен. Өзүнө айтканында дароо эле тигүү цехинде иштеген Эркайды эстеди. Мен бирөөнү көрүп жүрөм. Тим эле чүрөк десең чүрөк, бирок аябай жөнөкөй. Койчу, чүрөктөр жөнөкөй көрүнбөй калган азыр. Мен да ошого таңмын. Андай жасанбаса деле укмуш бою узун, боюнан чачы узун десең, эгер сен аны жасалгалап, кичине боеп союп дегендей, бүт турпаты менен иле турган болсоң зыңк болмок. Мейли, көрөйүнчү, ал каякта иштейт? Тигүү цехинде. Кой дос, мунуң жарашпай калды. Мындай сулуулар андай жерден табылбайт. Мен аны бир чоң моделдик агенттиктин жүзү экен деп жатсам, сулууларды асмандан издебей жерден издеш керек, дос. Өзүң көрчү, анан сүйлөшөлү. Мейли, көрсө көрөйүн, деп экөө дароо эле жөнөп калышты. Бердибек Карамат айымды жакшы тааныгандыктан түз эле ага келишти. Эже, цехиңизде иштеген бир узун чачтуу кыз бар эле, деп сурады учурашкан соң Бердибек. Узун чачтуу? Эркайбы? Бар. Ошол кызды чакырбайсызбы? Сөзүбүз бар эле. Чакырайын? Бирок ал кыз эмес, келин да. Мейли, бизге айырмасы жок. Эшикте эки киши өзүн чакырып жатканын укканда эркек аттуудан заарканып калган Эркай дагы эмне болуп кетти дегентейде чыкты эле. Бердибектин досу саламдашууну унута деп суктанып алды. Өзүн семиз малды көргөн касапчынын көз карашында караган буларды ичинен жактырбаса дагы сыпайылана учурашкан Эркайга жигиттер келген максатын айтканда караманча каршы болуп туруп алды. Жакшы акча төлөп беребиз. Элге да таанылып, моделдик агенттиктерге да чакырыштары мүмкүн. Кичине шыгың болсо киного да тартылмаксың, деген азгырыктуу сунуштарын айтса да болбой, көңүлүнө бир гана айылдаштарынын баягы Эркай шаарга барып, биякта кылычтын топурагы сууп, кайгысы басыла электе өзүн рекламалап сүрөткө түшүп, көчөгө илдирип жатыптыр. Жөн жүрбөсө керек, деген ушагы көңүлүн лыкыя ээлеп, тигилердин кийинип чыга кал деген бир-эки фотопроба кылалы дегенине болбоду. Жигиттер да анын бул түшүнүксүз баш тартуусуна каршыгып туруп алгандарында быйыл эле жолдошумдан айрылдым эле, деп себебин айтты эле, кечирим сурап Эркайдын эркине көнүштү. Анткени менен Бердибек Эркай менен жакындан таанышып, анын сырты гана сулуу эмес, жан дүйнөсү да адеми экенине көзү жетти. Анын кооздон болгон нукура сулуулугу бааланбаган жөнөкөйлүгүнө шайкеш келип, жасалмалуулуктан алыстыгы Бердибекке катуу таасир этип, сезимдерин козгоп койду. Мурда жөн гана маңкая баскан бул сулууну көргөндө суктанып коюп жүрсө, эми атайылап алдына чыгып учурашканга, бир шылтоо таап сүйлөшкөнгө аракет кыла баштады. Эркайдын шаарга келгендеги биринчи максаты жумушка орношуп, өзүнчө батирге чыгуу эмес беле. Алар орундалган соң кийинки максаты уулун айылдан алып келип, бакчага берип,
чогуу жашоого аракет кыла баштады. Жакын арадагы бала бакчага сүйлөшүп, берчү парасын берип, уулунун ордун чуктады да жумушунан уруксат сурап айылга жөнөдү. Мезгил күзгө таяп, малчылар тоодон түшүп, эгини чабылган аңыздарда мал жайылып калган кез эле. Бекиш кайнатасы да айыл четиндеги күздөөсүндө экен. Жалган ушакка ишенип, ак жеринен күнөөлөп алып, осол болгон кайненеси Акин өзүн көргөндө ыйлап жиберди. Кучактап алып шолоктоду. Ушуну менен кечирим сурагансыды. Өзү да көз жашын токтото албай жатып, "Болду апа, болду" деп сооротуп, ушул сөзү менен жаңылган кайненесинен кечирим бергенсиди. Уулу болсо 2 айдан бери жатыркай түшкөнбү, же ички таарынычын ушинтип билдирдиби, энесин көргөндө жер тиктеген бойдон бир азга туруп калды да, качан гана көзүнөн жашы сала алаган Эркай өзүн кучактай берип, моюнунан жыттаганда "Баа" деп бакыра ыйлап жиберип кучактады. Баласы тирилип келгенсип, бар балактап сүйүнгөн Бекиш бир улагын аксар башылга чалып, бир козусун кымбат коноктун урматына сойду. Кайнеси камчы ата-энесинин көзүнчө ачык кечирим сурады эле Эркай жарк эте күлүп, эч нерсе эмес" деп жиберди. Ушуну менен ортодогу таарынычтар жазылып, бири-бирин кечиришкен сыяктанды. Бирок ортодо аңырайган боштук көңүлдөрдү үшүтүп, жылуулукту качырып, Эркайды булардан бөлүп тургансыды. Ал боштук кылычтын жоктугу эле. Ал боштук эми убакыт өткөн сайын аңырая чоңоюп, Эркайды кайната кайненесинен улам алыстата бермекчи. Бир гана 4 жашар улан ортого көпүрө болуп көңүл сооротмокчу. Эртеси күнү Зыңкый кемпир менен кылычтын мүрзөсүнө барып Куран түшүрүп келгенден кийин узап жаткан Эркайдан кайындары уланды өздөрүнөн алыстатпоосун, дайыма жиберип туруусун суранышты. Небересине өздөрү да жардам беришерин убадалашты. Уулун колуна алып, көңүлү кичине жайланган Эркайга эртели кеч бакчага чуркамай түшүгү жаралды. Бул эми ага жагымдуу, жакшы түшүк эле. Ал эми дем алыш күндөрү болсо, үйдө өзү жалгыз ойногон уланга Күмүш апа көз салып турчу болду. Ушинтип турмуш улана берди. Өмүр өз нугунда өтүп жатты. Бир күнү жумуштан чыгып, аялдамага бара жатканында жолдон бир машина токтой калып, пап эттире сигнал берип, ачык терезесинен бирөө "Эркай" деп үн катты. Карай калса, бейтааныш бирөө күлө бага карап турган экен. "Бул ким эле?" деп бүшүркөгүчө болбой, "Эркай, үйгө баратасыңбы? Кел түш, ала кетейин" дегенинде гана кожоюндун уулу Чынтемирди тааный калып, ыргылжың боло түштү эле тигил ан сайын шаштырып, машинага кандай отурганын билбей калды. "Ушул жерде иштейсиңби?" деп сөз баштаган Чынтемирдин маанайы жакшы экен. Ар кайсыны айтып күлдүрүп, эч кандай тийишпей үйгө жеткиргенде "Жана жөн эле коркуп турмун" деп ичинен уяла түштү. Жумушу бүтпөй калганын, таң атпай барып бүтүрүшү керек экенин айткан ал ата-энесинин жанына жатып калган эле. Эртең менен уланды бакчага жеткирип коюп, жумушуна үлгүрүшкө шашып чыга калса, Чынтемир машинасынын жанында туруптур. "Кой" дегенине болбой салып жөнөдү. Крутой делген джип быт комбинаттын алдына бурулуп келип чукул токтоп, андан ыкчам түшкөн Чынтемир унаасынын башка жагына өтүп, эшик ачып Эркайды түшүргөнүн, экөө жылуу маанайда коштошконун көргөн Бердибектин жан дүйнөсүн кызганычтын кызыл жалыны жалмап өткөнсүдү. Ал эртели кеч көрүп койсо көөнү ток болуп учурашканына сүйүнгөн Эркайдын ушундай кишиси бар экенин, башы бош неме бирөө менен жүрүп алат, турмушка чыгып кетет деп ойлогон да эмес. Азыр гана бөтөн бирөөнүн машинасынан түшкөнүндө ичи тарып, апакай, таза буюмун бирөө кир кол менен кармагандай жагымсыз абалга кептеле түштү. Ушинтип жан дүйнөсү козголо түшкөн ал бул сезимдер сүйүүнүн белгиси экенин аңдабастан туруп, оозду ачып жүрө бербей, өзү да Эркайга жетиш үчүн чечкиндүү аракет кылмай болду. Болбосо мындай сулууга жетишке кимден кем ал? Байлык десе байлыгы, жаштык десе жаштыгы бар, сыртынан караганда керилген келишимдүү жигит. Анын аялы жөнөкөй адам,
күйөөсүнүн тапканын ичип жеп, пайдаланып коюп, бизнесине кийлигишпей, кызыкпай, бала төрөп, багып, тарбиялап эле үйдө отурат. Жанга тынч мындай аялга суктанса болот, мактанса болот, ыраазы болсо болот. Бирок Бердибек кээде анын мындайлыгына ичи чыкпай келет. Жумушка жетишпей калганында үйдө эле отура бербей, жок дегенде дүкөндүн эсебин жүргүзбөйт беле деген да ойлор кетет. Бирок башка досторунун аялдары аралашкан бизнестери өзүнүкүнөн деле укмуш ашып кетпегенин, эки киши башкарганда ызы-чуу көп болоорун көрүп билип, ырас эле аялымды аралаштырбаптырмын деген оюна жеңдирет. Аялы келбей калдың, кечиктиң деп тескеп, ар кимден кызганбаса да, эркиндикти өзүнө жакшы эле берсе да, Бердибек солго сейрек барат. Аял заттын бир эле жери жакпай калса ирэнжий түшөт, көңүлү чаппай калат. Ал ургаачыдагы назиктикти, тазалыкты, жөнөкөйлүктү баалайт, эркек мүнөз жана ажаан аялдарды жаман көрөт. Ушинтип аялдарда сейректеп бара жаткан сапаттарды издеген Бердибек Эркайга сыртынан эле суктанып жүрө бербей, эми анын жүрөгүн багынтууга талпына баштады. Бирок аракетти кандай башташты билбей турду. Машинасы менен алдына токтоп жеткирип коеюн десеби, же кафеге чакырсабы, болбосо дүкөнүнөн жакшы жумуш берсеби. Мына эмесе деп туруп, кирип барып, эмне болсоң ошол бол деп туруп, сүйүүсүн билдирип салсабы. Ушинтип эмне кылышты билбеген Бердибек быт-комбинаттын түнкү жарык терезелерин карап машинасында отурду. Жумушун аяктаган кыз-келиндер 1-2-ден чыгып жатышат. Ал Эркайдын кеч чыгарын билчү. Андыктан эмне кылышты ойлонууга убактысы бар эле. Бир кезде бирөө ширеңке сурап, Бердибек зажигалкасын жандырганда тигил эңкейди эле түтүнгө аралаш арактын коңурсу жыты бур дей эле түштү. Тамекисин дембедем сургун ал аттап буттай басып быт-комбинатка кирип кетти. Эл кетип жатса, бул кызуу болуп алып неге келди деп ойлоп койду Бердибек. Бул талант болчу. Ичип алган ал Эркайга жолукканы келген. Тикмечилер бүт кетип, Эркай акыркы кийимдерди колдон чыгарып жаткан. Иштеп көнгөн цехке сүзө качырып кирип, өзүн көрүп тура калган Эркай менен алып алган аялынан бетер учурашты. Жаным, Эркеш, кандайсың? Мен сени сагындым деп шак кучактай калып бетинен өпкөнүндө Эркай анын арак сасыган жытынан тумчуга түшүп, булкуна бошонуп, жоголчу нары деп төшүнөн катуу түртүп, эй бала, сен ичип алыпсың, бар эс алчы деп кыйкырды эле. Талант сестене түшүп, оолактай барып отургучка күп эте бой таштай отуруп, Эркеш, сен мени билбейсиң, кандай сүйөрүмдү дагы билбейсиң. Сен үчүн бар эмеспи, качкедей крутой болбосом дагычы, билбейсиң да күнү-түнү оюмда экениңди деген сыяктуу сөздөрдү өөдүк-сөөдүк айтып, аздан кийин уктап кеткени же ойлонгону белгисиз чалкалай отуруп көзүн сүзүлтө тынчый түштү. Эркай жумушун аяктап, жуунуп келип, чечинип кийинүүчү бөлмөгө киргенинде эшикти ийилгенге үлгүртпөй Талант шап эле кирип келбеспи? Чочуп кеткен Эркай, эй бала, эмне керек, чык дегиче болбой, Талант кучактай калып, жан талаша бети башынан өпкүлөп кирди. Эркай жан талашып кутулууга аракеттенип, тигил ого бетер күчөп, чакан бөлмөнүн ичиндеги шкафтар тарс-турс дүпө-дүп боло түштү. Оолугуп алган Талант эми Эркайды кучактоого аракет кылып, экөө сүрдүгө чакан бөлмөнүн жалгыз терезесине барышты. Таланттын зордуктоо максатын түшүнөөрү менен Эркай жардам сурап кыйкырды. Кыздар, жардамга, Нурмат деп цехтеги кыздар менен үтүкчү баланы чакырып кыйкырганы сыртта машинасында отурган Бердибекке да угулуп, ал экинчи кабаттын терезесинен көрүнө калган экөөнү байкап, дароо эле эмне болуп жатканын түшүнүп учуп жөнөдү. Тепкичтерден аттап буттай экинчи кабатка көтөрүлүп, кууш далистин аркы башында ичтен илинүү эшикти ача албай тырмаңдап жаткан бир бала эки кызды көрдү да, ошол күүсү менен тигилерге «Кач!» деп кыйкырган бойдон барып, каалгага карс урунганында ал туруштук бере албай Бердибек менен кошо кетти.
талант Эркайды полго басып жыгылып, экөө эми жерде кармашып жатышкан эле. Арттан сынган каалганын катуу дабышынан улам обдула берген талантты Бердибек керилип туруп тепкенде ал Эркайдын башынан алыс барып түштү. Куткарылганын түшүнүп, айрылган көйнөгүн кымтынып, шолоктоп ыйлап жиберген Эркайды Бердибек далысынан бир колдой кучактай сүйөп, турганына жардам берип, эки кызга өткөрүп берери менен оордунан обдулуп оңдоно калган талантты кайра дубалга жабыштыра тепти. Анан дагы тумшукка эки жолу берип, далеске сүйрөп чыкты. Кыздар ажатканага алып барып жуунтуп, айрылган кийимдерин алмаштырган соң, өзүнө келген Эркайдан Бердибек кечирим суратайын деп жатты эле, талант өзү эле чөгөлөй калып кечирим сурап ыйлап жиберди. Бул эшекти азыр эле милицияга тапшыралы, деди эле Бердибек. Эркай караманча каршы болду. Ал тургай берки эки кыз бир баладан да бул тууралуу эч кимге айтпоосун өтүндү. Анткени ар кандай сөздөрдөн коркту. Бердибек талантты эшикке алып чыгып, көчүккө дагы бир жолу катуу тээп кубалап жиберип, кайра экинчи кабатка көтөрүлсө, Эркай чыгып келе жаткан экен, жеткирип коерун айтты эле, караманча каршы болду. Бирок жанагы зөөкүр эми көчөдөн кол салбасын деп кооптонуп да, шылтоолоп да Эркайды ой боюна койбой алып жөнөдү. Келин үйүнүн дайын дарегин айтып, оңго, солго деп жол көрсөткөнү болбосо, ортодо сөз жүргөн жок. Рахмат, рахмат деп Эркай үйүнө кирээрде ички ыраазычылыгын кантип билдирерди билбей турду эле, Бердибек колуна визиткасын карматып, кандай жардам керек болбосун чал, деди. Макул байке, сизге рахмат, деп үйүнө кирип кеткен Эркайды узатып карап турган Бердибек деги эле бул сулуу ушул сөзү менен сүйүүсүн билдиргенден бетер сүйүнүп кетти. Ошондон кийин Бердибек Эркайды 2-3 жолу жумуш аяктаганда тосуп алып, ой боюна койбой үйүнө жеткирди. Аркы беркини ачык айрым сүйлөп, ичинде кири жоктой сезилген бул жигиттен Эркай корккон жок. Кайра өзүн эркин сезип, анын тамашаларына тамаша менен жооп берчү болду. Дагы бир жолу үйгө жеткирип бара жатып, Бердибек орто жолдон кафеге кайрыла калып, келинди жакшылап сыйлады. Бирок элден эч нерсе жашыра албайсың да. Бердибектин Эркайды үйүнө жеткирип жүргөнү бат эле дуу болуп, экөө жүрүп алышыптыр деген узун ушакка өсүп жетти. Чогуу иштешкен аялдардын кээ бирлери: дүкөнүн крутой ээсин чаапсың го? Кандай экен Бердибек анан? Дешип, четин чыгара сурай башташканда гана Эркай тереңирээк кетип бара жатканын сезип, Бердибектен кача баштады. Бирок Бердибек Эркайдын үмүт жараткан мамилесинен улам артка карай тартпай калган. Эми бир умтулса эле бул сулуу кучагында туйлачудай сезилип, аракетин бышыктап кыла бермекчи болду. Бул күнү Эркайды 2 машинада 2 киши, бири Бердибек, экинчиси жумушунан бошой албай жүрүп, эми араң чолосу тийген Чынтемир бир кишини күтүп тургандарын билбей, бири-бирине оттук берип, чогуу тамеки да чегип күтүп турушту. Бир кезде Эркай жумушунан чыкканда эшикке жакыныраак турган Бердибек оозуна утурлап: «Эркеш, кеттикпи? Жеткирип коеюн», деп машинасын карай тартканда Эркай кетенчиктей берип: «Байке, өзүм эле кетем, убара болбой эле коюңуз, азыр автобус токтой элек», деди эле Бердибек болбой колунан ала. Жүрү, сени жеткириш мага кыйын деле эмес», деп болбоду. Элдин ушагынан корккон Эркай анысына деле болбой көшөрмөкчү болгонунда Чынтемир ортого аралашты. «Эй жигит, барбайм деп жаткандан кийин барбайт да, эмне болуп жатасың? Сенин ишиң болбосун, эмне туурадан чыгып жатасың? Өз жолуң менен кете бербейсиңби?» «Өз жолуң менен өзүң кете бер, Эркай мени менен кетет. Сен ким болуп кетипсиң? Өзүң кимсиң?» деп экөөнүн ортосундагы абал курчуп, мушташ чыкчудай болуп калганда коркуп кеткен Эркай: «Болду эми, деги барса барайынчы», деп жакын турган машинага отура калды. Бул Бердибектин машинасы эле. Ушуну эле күтүп турган ал тигил ата-андашын дароо унута, унаасына шак отура, ордунан атырылта айдап жөнөдү. Жолдо ката Эркай: «Байке, мындан кийин мени жеткирбей эле коюңуз.
эл ушактап жатыптыр. Аялыңызга жетсе мага эле жаман болот, деди. Эркай эл сүйлөй берет. Андан көрө ушулардан далдоорок жакшы бир жумуш таап берейин, иштейсиңби? Жок, байке, жакшы сунушуңузга рахмат. Андан көрө ушунчабызда мамиле түзбөй эле коелу. Баары бир эч нерсе чыкпайт. Аялыңыз да бар экен, уят болуп калабыз. Эркеш, мен аны түшүнөм. Бирок мага кеч болуп калды. Сенсиз жашай албай калдым. Менин шагымды сындырбачы. Жок, мен кайгымдан баш көтөрө элекмин. Жайыма коюңузчу, суранам. Ушул сиздин мага кылган жакшылыгыңыз болсун. Бердибек эч нерсе дей албады. Эрдин кырча тиштеп, жолду тешетиктеп, ылдамдыкты көбөйттү. Артта Чынтемир куйрук улаш келе жатканын байкаган да жок. Ал дарбазаны сүзө жаздап токтогондо артта келе жаткан Чынтемир жанаша түшүп токтоду. Дагы ким болуп кетти деп түшүнбөй калган Бердибек рулда отурган жанагы жигитти таанып, Эркай маанайын түшүргөн неме ого бетер жиник эле Чынтемирге атырылды. Эй эшик, сага эмне керек? Эмне арттан келдиң? Өзүңө эмне керек? Бул менин үйүм, дегиче болбой Бердибек аны тумшук талаштыра берип калды. Ошентип Эркайдын чырылдап ортого түшкөнүнөн карабай, алдуу күчтүү, жаш, олбурлуу, дагы эки эркек дүпө-дүп боло мушташа кетишти. Чынтемир кырдуураак болгону менен чымыр денелүү, Бердибек мушташка кыйла шыктуу экен. Каршылашынын чалдык уйду соккуларына кенебей, өзү болсо тигинин көзү башына таамай ургулап жиберди. Мындан улам Чынтемир сендиректей түшүп, машинасына жөлөнө калганда өзүнө келген Бердибек аша чаап кеткенин түшүндү да машинасын карай басты. Эсине келе түшкөн Чынтемир анын кетип баратканын качкандай көрүп бакырган бойдон качырганда ызы чууну угуп чыга калган Асек ата уулунун алдын тосуп калып: «Эй бала, токто дейм!» деп араң токтотту. Бердибек булардын жанына Эркайды жалгыз калтырып кеткиси келбей буйдала түшкөндө, ал булар өзү турган Батирдин кожоюндары экенин эптеп түшүндүрүп, кетип калуусун өтүндү. Ошону менен бас болуп тарап кетишти. Чынтемир Бердибектен көзгө жеген эле. Жаткычакты кып-кызыл болуп, жашы да токтобой жаткан. Эртеси көгөрүп калуусунан коркуп, түн ортосуна чейин картошка басып отурган болчу. Болбой эле көгөргөн экен, элге чыга албай калды. Ыза болуп калган жаны түш ооп калганда кара көз айнекти тагынып үйдөн чыкты. Максаты өзүн урган немени таап өчүн алуу. Бердибектин машинасын номуру менен кошо эстеп калган эле. Тапсам ошол арадан табам го деген айдоочусу экөө тизиле токтоп турган автоунааларды карап бара жатып, тааныш машинаны көрүп сүйүнүп кетти. Айдоочусун быт комбинатка кирип билмексен болуп сурап, кимдин унаасы экенин билип келүүсүн буйруп, өзү машинада күтүп отурду. Айдоочусу машинанын ээси Бердибек деген болоорун, ал ушул быт комбинаттын дээрлик биринчи кабатын ээлеп турган дүкөндүн кожоюну экенин бат эле билип чыкты. Буга Чынтемир сүйүнүп кетти. Анткени ал өлкөнүн салык кызматынын башчысы менен жакшы достордон эле. Ошол аркылуу Бердибектин муунтмакчы болуп, түз эле анын конторуна жөнөдү. Кирип саламдашкан соң кара көз айнегин алды эле. «О, ким сени минтти?» деп чочуп кетти. Ушундай бир дүкөнүн кожоюну менен мушташып кетип, көзү боелгонун айтып, бийлигинин күчүнө салып аны чөгөлөтүп берүүсүн өтүндү. Ошол да кеппи. Бир жуманын ичинде алдыңа чөгөлөйт. Андай чабактарды биз азыр эле, деп ошол эле жерден дүкөн жайлашкан райондук салык кызматынын башчысына чалып, Бердибектин дүкөнүн катуу табыштады. Эртеси эле салык инспекциясынын жоон топ кызматкери Бердибектин дүкөнүн катуу, жылчыксыз басты. Бердибек райондук салыкчылар менен өзүнө ыңгайлуу келишимге келишип, мамлекетке анча-мынча салыгын төлөп, салыкчыларга да тиешелүү парасын берип, эл катары дүкөнүн иштетип, оокатын кылып жүргөн эле. Дели канча жылдардан бери мындай текшерүү болгон эмес. Бул жөн жерден болбогонун сезип, салык инспекциясындагы өз кишилерине чалса, алар жогору жактан буйрук келгенин, өздөрү да түшүнбөй калышканын айтып, кайра өзүнүн бийликтин бийик бутактарындагы бирөөнүн куйругун басып алган эмес белең деп сурашты. Ким менен араздаштым эле? Кимди таарынттым эле?
деген ойго кептелген ага мурдагы күнкү мушташканынан башкасы эсине түшпөдү. Ал ким деген болду экен деп баш катыра ойлонуп, муну бир билсе Эркай эле билет деп андан сураса, токмоктун мэринин жардамчысы Чынтемир деген экен. Ал ким деп ар кимдерден сураштыра келсе, Чынтемир мурда мамлекеттик салык башкармалыгында иштеген болуп чыкты. Шамал каяктан учуп баратканын түшүнгөн Бердибек Эркай аркылуу Чынтемирге чыгып, кечирим сурайын деди. Бирок намысы жол бербеди. Салса очойтуп айып салар, соттотуп жибербес деп өзүн жооткоткон Бердибек текшерүүнүн жыйынтыгын күттү. Жыйынтык чыгаар күнү текшерүүчүлөрдүн башчысы чакырып, барса ал бирөө менен байланыштырды. Телефондун аркы учундагы үн сылык учурашып, текшерүүчүлөр дүкөнүнөн чоң мыйзам бузуу, салык жашыруу тапканын, бул үчүн чач кирпиги чак келбеген айып пул төлөөрүн, эгер өткөндө өзү уруп койгон Чынтемир аттуу жигиттен кечирим сураса, болгондо да бутуна чөгүлөп кечирим сураса, кечиришээрин, текшерүүдө эч кандай мыйзам бузуу таппай баары жайында болоорун айтты эле. Ушуну күткөн, не болсо да көрөөрүнө бел байлаган Бердибек эч сөз айтпастан телефонду өчүрдү да, өзүнүн эч нерседен коркпосун, салык жашыруу жөн гана өзүн сындыруу үчүн ойлонуп табылганын айтып, өзү да жазчу жерге жазып, арызданчу жерге арызданаарын айтып чыга жөнөдү. Эртеси күнү 500 миллиондон ашык айып пул чыгып келип, Бердибек бул адилет чечим болбогонун айтып, шаардык сотко арыз жазды. Бул дагы эч нерсе эмес экен. Кечинде каш карайып калган кезде дүкөнүнөн чыгып машинасына бара жатканында алдынан 2 жигит чыга калып катуу сабап кетишти. Андай чоң жарат албаса да 2-3 күндө үйдө жатууга, өзүнө да Чынтемирдей болуп көз айнек кийүүгө туура келди. Имараттын бир бурчунан өрт жабышса, аны бүт каптагандай эле Бердибектин дүкөнүн баскан текшерүүчүлөр Караматтын цехи сыяктуу 1-2 ишкананы тескеп, канча тигүү машинасы бар, канча продукция чыгарылып, ага канча салык төлөнгөн деп эсеп жүргүзүп, мыйзам бузууларды тапкан соң тиешелүү айыбын салып кеткен эле. Ишкерлик кылгандан бери мындайды көрбөгөн Карамат айым эмне себептен мындай болгонуна түшүнө албай отурганда, узун кулактардан чет жакасын угуп, Бердибектин өзүнө чалып, буга Эркайдын кесепети тийгенин билген соң, андай немени азыр эле куттуу ишканамдан кууп чыгам деп буркан шаркан түшө бейкапар иштеп жаткан Эркайга барып бир тийди. Жогол, кет бул куттуу жеримден. Кылгылыкты кылып коюп, кылтыйып отурганын кара. Үйгүшкөн канчык сымал артыңа топ эркекти ээрчитип жүргөн немекенсиң? Сен келгени тынчтык боло элек, пайдадан зыяның көп экен. Мээ 3 күндүк иштегениңди деп майдакчаларды алдына таштаганда, алгач Караматтын эмне деп жатканына түшүнө бербей, анан өзүн цехтен кууп чыгып жатканын аңдай берип, ордунан акырын туруп, алдына ташталган акчаларын албастан кийинүүчү бөлмөгө жөнөдү. Кийимин алмаштырып чыкса, Карамат ары карап отуруптур. Чогуу иштеген жаш кыз жанагы майдакчаларын карап күтүп турган экен. Аны көкүлүнөн сылап, "Рахмат, жакшы кал" деп муңайым коштошуп чыга жөнөдү. Сыртка чыкса, өзүн кубалап чыкканын Караматтан укса керек. Бердибек эшик алдында күтүп туруптур. "Каяка?" деди ал үнүнөн кекери билине. "Кетип бара жатам, биротоло." "Бизден биротоло кетип бара жатасыңбы?" "Ооба. Башкалардан кетсең да менден кете албай калдың, кымбатым." "Кандайча? Анткени сен мага аябай эле кымбатка түшүп калдың. Акчалай да, башкача дагы. Бая күнкү үйгө жеткиргендериңиз үчүнбү? Төлөп берейин?" "Билмексен болбочу-ей. Сенин айыңдан канча айып пул тартып, эмне болгонумду көрбөй турасыңбы?" деп көз айнегин алып, көгөргөн көзүн бардап койду. "Кой десем болбой, өзүңөр жиндилендиңер го, жаш балдардан бетер." "Жиндиленсем да сен мага аябай карыз болуп калдың, Эркай. Андан кутулуш үчүн менин айтканымды жасашың керек. Мен сизге карыз эмесмин, андыктан алдымды тоспоңуз" деп кетмекчи болгондо, Бердибек бир чоң аттап Эркайдын алдын тосо, колун кайрый кармап сүйрөдү эле катуу оорудан улам: "Ай, колум!"
деп кыйкырып жиберди. Бирок Бердибек ага карабай дегдеңдетип бара жатканда имарат бурчуна чыга калган жашы 60-тардагы чымыр денелүү, узун бойлуу, спорт кийимчен киши «Эй жигит, кое бер кызды!» деп буйра үн катты. «Эй чал, кийлигишпе, кызың болуп кетсе дагы, менден бирди көрүп калба. Балким кызымдыр!» деп 1-2 кадам жасап, экөөнүн жанына келе калган тиги киши Бердибекти шак эле 2 колдон каруудан алып, кандайдыр ыкмага салы катуу булкуду эле ал жаны көзүнө көрүнгөнсүп кыйкырып жиберди. «Ии, колду кайрыган кандай болот экен?» деп дагы булкумуш этти ооруга чыдабай кеткен Бердибек «Байке, байке, болду!» деп жалынып ие жаздады. «Кыздарга жакшы мамиле кылып жүр!» деп колун кое берип, ары баскан чалга кол көтөрөрүн же артын карабай качып бара жаткан Эркайды кубаларын билбей туруп калды Бердибек. Эркай чуркап барып автобус тосуп түшүп кеткенде бейтааныш чал быткомбинатка киргенде дел болуп турган Бердибек кимдир бирөөнү ашата сөгүп алып дүкөнүн карай басты. Жанагы бейтааныш киши быткомбинаттын 2 кабатына көтөрүлүп, алдынан чыккан кыздан цех ээси Карамат айымды сурап, саамдан соң ал тытырата машинкада иштеп жаткан бөлмөгө баш бакты. «Саламатсызбы? Мага оверлокто иштеген Эркайым керек эле», деди. Иштеп жаткан ишинен баш көтөрүп, бир кылчая карап алып, «Ал шуркуяңарды айдап жибердим», деп көтөрүңкү үндү айтып, анан «Ушуларды көттү, үйү күшкөн иттердей болуп», деп күңкүлдөдү эле тиги киши жарылып кеткенсиди. «Эй катын, бери карап жөн жооп бербейсиңби? Оверлокто иштеген Эркайым каякта?» Бул орой суроодон улам артына шак бурула берип, салаваттуу кишинин сүрдүү көзүнө урунуп, ички кыжыры мокой түшүп, «Аны азыр эле жумуштан кууп жибердим». «Эмнеге?» «Жөн жүрбөгөндүгү үчүн». «Каякка кетти ал?» «Мен кайдан билем?» «Үйүнө кетти да». «Үйү каякта?» «Каяктан билем? Цехте иштеген кыздардын үйүн билүүгө милдеткер эмесмин», деп кайрадан ороюна тартып бара жатканда тиги киши да корсулдап кое берди. «Эй, мен билсең ушул имараттын кожоюну Толикмин. Мага Эркайдын үйүн билген кишини таап бер». «Кожоюн Толик?» деп чоочуйда таң калада ордунан тура калды Карамат. Анан Толик кожоюн деп далай жылдан бери угуп, бирок көрө элек кишини көз токтото карап алды да анан жандана түшүп сурады. «Толик байке, ырас келбедиңизби? Карындашыңыз Соня 1 айдан бери быткомбинатка келе элек. Жумуштары көбөйүп кетти. Эми ал эч качан мында келе албайт», дегенде кебинен кандайдыр муздак илеп келе түштү. Мындан улам жамандыкты сезе калган Карамат акырын сурады. «Кандайча келе албайт? Аны жерге бергенибизге 1 жума болуп калды». «Я, каап, байкуш эже, ыйманы саламат болсун. А эмнеге биз укпадык?» «Ошондой болуп калды. Анын менден башка эч кимиси жок эмес беле. Силер эмес, мен өзүм араң үлгүрүп келдим». Артык айрылуу болсун эми эженин. Ордуна ким иштейт болду экен?» «Аны дагы көрөбүз. Андан көрө азыр мага Эркайымдын үйүн билген кишини таап бериңиз». «Үйүн эмне кыласыз? Менде телефону бар, берсем өзүңүз байланышып аласыз», деп Эркайдын телефон номурун берди эле ал өчүк болуп чыкты. Деп Карамат Бердибекти эстей калып сүйүнө. «Анын үйүн Бердибек жакшы билет да». «Ал ким?» «Ал 1 кабаттагы дүкөндүн ээси. Ошого жолуктуруңуз мени». Бердибекке чалса ал жаңы эле чыгып алыстап кеткен экен. Жарым саатта келээрин айтып Толик күтүп калды. Бул учурда бакчадан баласын алган Эркай үйүнө жетип калган. Ал батирине кирери менен эле артынан кошо кирген арык чырайынан келген кара сур келин учурашууга жарабай демитти. «Жанагы квартирант сенсиңби?» «Ооба». «Кана чыныңды айтчы, Чын Темир менен канчадан бери жүрөсүң?» Бул Чын Темирдин аялы Мадина болчу. Ал күйөөсү көзүн көгөртүп келгенде «Каапыр, үйдүн алдында жөн эле турса каяктагы мастар буга тийишмек эле», деп шектенип кайнатасыныкына келип эмне болгонун сураса, Күмүш апа «Билбейм ай, атаң куроода жүрсө сырттан ызы чуу угулуп чыга калса Чын Темир бирөө менен жаккалашып жүрүптүр. Мына бул квартирант келин экөөлөп араң ажыратышыптыр». «Квартирант келин? Ал эмне болуп ажыратып жүрүптүр аларды?» «Билбейм.
Асек чыкса эле ал экөөнүн ортосунда жүрөптүр. Кебетеси жанагы чын темир менен мушташкан эме мунун бирдемеси окшойт. Абышка экөөнүн сүйлөшкөнүн көрүптүр. Бирок биз сурасак тааныбайм. Жумуштан келе жатсам эле мушташып калышыптыр деп койду. Мадинага кайненесинин ушул айтканы эле жетиштүү болду. Андан аркысын айттырбай түшүндү. Экөөнүн квартирант келинди талашып мушташканын болгулоду. Андан ары кызганычтын кызыл атын чапкылап, өздөрү токмокко көчүп кетишкендеринде Чынтемир бул ойношун квартирант катары киргизгенин, ошон үчүн кийинчерээк ата-энесиникине көп каттап калганын, аз болсо өзүн чанып мунусу менен жашамактыгын сокур кызганыч менен өркүндөтө болжолдоп, бүткүл ачуусун ичине топтоп, чыдамсыздык менен күтүп отурган болчу. Эркайдын татынакайлыгын көрөөрү менен кызганычы кыяндай ташып, жанында ээрчиткен баласын Чынтемирден тууп алгандан бетер ачуусу шакардай кайнап, бул Шуркуянын бетин тытып, чачын жулуш үчүн артынан кирип келип, ызы-чууну баштап жибергендегиси эле. Ошентип Мадина Эркайга карай оозундагы ак ит менен кара итин агытты. Жер жеберине жетти. Шуркуя, сойку деп айтор дүйнөдөгү эң бузулган аял Эркай болуп, бирөөлөрдүн ак никелүү күйөөсүн бузууга кесиптешкен шерменде болуп чыга келди. Эркай мындай беймал, ажаан аялдарды көп көргөн. Чачташкандарына да күбө болгон. Сырттан карап туруп эле алардын бул адамдыктан кеткен жоруктарына уялган. Азыр эми ошол чыр-чатак өз башына келип, ак жерден күйүп жаткан үчүн жини келди. Ызаланды, бирок тигинин пастыгына түшпөйүн деп карманды. Анан кетиш керек деген бир гана ойго жетеленип, документтери, кийимдери салынган чамаданды бир булкуй көтөрүп калган буюмдарын кечип, сыртты карай жөнөдү. Бул учурда ызы-чууну уккан Асек аке менен Күмүш апа кирип келип, ортого түшө калышкан эле. Болбосо Мадина Эркайды жулмалаганы калган болчу. Ошентип баласын ээрчитип, чоң чемоданын көтөрүүнө батиринен качып чыккан Эркай бул шаардагы бирден бир жакыны Аяш энесиникине барайын деди. Бирок автобус күтүп турганында бир ой келе калып, автобекетке барчу унаага түштү. Бул учурда Толик Бердибекти айдатып алып Эркайга келе жаткан. Өзү телефондон айткандай, ал жарым саат өткөн соң келип, карамат айткан өзүн күтүп жаткан киши жана эле колун кайрып мазактаган неме экенин көргөндө эмне айтса да баш тартууну ойлоду. Эркайдын атын укканда ого бетер тырчып, ал Шуркуянын үйүн өзүң таап ал деп терс бурулду эле Толик карылуу колдору менен Бердибекти шап эле жакадан алып ызырынды. Биринчиден Эркай Шуркуя эмес. Экинчиден мына бул дүкөнүң менен кошо ушул имараттан куулуп чыкпайын десең, менин айтканымды жасайсың. Анткенде сиз ким элеңиз? Деп дагы да кетенчик дегенде Толик: "Эй, Толик дегенди уктуң беле? Ушул быт комбинаттын ээси Толик дегенди." Бердибек баш чайкап жиберди. "Укпасаң анда көрүп ал", деп жакасынан кысып койду эле дем жетпей калган Бердибек: Байке кечирип кой" деп аптыга араң айтты. "Эркайды жана көрдүңүз эле го", деди Бердибек жолго чыгышкандарында өзүнө келе түшүп, жанагы өткөн окуяны эстей. "Качан көрдүм эле? Жана менин колумду толгогондоңуздачы?" Ошол Эркай беле", деди ушул Бердибек колун толгоп чырылдатып жаткан кызды элестеткенге аракет кылып. Бирок элестете албай, аны эмнеге Шуркуя деп жатканын сураганга даабаган Толик. Ошентип Эркайдын батирине келишкендеринде Мадина дали короодо буура кандаган бугун чыгарып бүтө албай сүйүлөнүп басып жүргөн. Бейтааныш кишилерден Эркайдын атын укканда Мадина ого бетер от алып кетти. Силер дагы ойношторунан болсоңор керек. Ушундай деп ойлогом да. "Эй катын", деп дээрлик кыйкырып жибергенде Толик Мадина сестине түшүп артка кетенчиктей берди. "Мен сенден Эркайым каякта деп эле сурап жатам. Кетти, ал Шуркуяны кубалап чыктык. Каяка кетти?" деп эми жини кагыла түшкөндөй акырын сурады эле Толик. Мөөрөйү үстөн болгон суган Мадина кайрадан ажаандыгына өттү. "Ал Шуркуя кайда кеткенин мен кайдан билем?
кеткендир дагы бир ойношуна. Ал Шуркуя эмес, деп жанагы Бердибекке кыйкыргандай эмес, оозу бош, ишенимсиз айткан Толик тез бурулуп, Бердибекке карап да койбой, көчө бойлоп жөнөп кете берди.